Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздар туугандар. Аябай көпчүлүгүңүздөр чалып атасыздар, жазып атасыздар. Нурсултан сатыла турган үйлөрдү чыгарбайсың эртерээк деп. Туугандар, сатыла турган үйлөрдү чыгарабыз буюрса, шашпастан чыгарабыз. Болгону документ маселеси боюнча, документ маселесини бүт бардыгын тактап туруп, ограничение деген болот, запрет, арест деген болот. Бүт бардыгын текшерип, жанагындай таза боло турган болсо, анан чыгарабыз туугандар. Кезектеги сатыла турган үйүбүз ушундай болгон үй. Көрүп атасыздар. Так, үй болсо 46 квадратный метр, участогу туугандар 17 соток экен. Адрес боюнча, адрес Тверская область, Бежецкий район. Көрүп атасыздар, жолдун жээгинде, мына остановка, автобусный остановка. Мол болсо трасса, Бежецкийдин трассасы туугандар, көрүп атасыздар. Жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көрүп чыгалы, анан баасына айта кетели. Экрандан алыстабайбыз, бирден булчиттик пластты басабыз. Мына көрүп атасыздар туугандар, үйдүн сыртынан ушундай көрүнүш. Үйдү бир сыра краска кылып койсо, өтө сонун болуп калгыдай. Үйдү жанагындай эски краскасыны көчүрүп, жанагындай шлифовка кылып, даяр кылып коюптур краскага. Могул жактан газ өткөн. Көрүп атасыздар. Газ жок болчу, өзү негизи бул деревняларда газ келгениге болгону бир эле жыл болду. Ушу газдар келгениге. Мен өзүм дагы бир жолу кайталап кетем. Наркы деревнядамын. Мен үйүмдөн где-то бир 500-600 метр эле болгону аралыкта жайгашкан. Мына көрүп атасыздар, бул жакта колодец, суу. Суу ушул жактан экен, питьевой колодец. Колодецин көргөзүп коелу. Бул жакта колодеси, көрүп атасыздар. Питьевой суу ушул жакта экен. Так, жүрүңүздөр, огородун. Огород бүт ушундай болуп тосулган. Көрүп атасыздар. Нар жакта кошуналар деле жашайт экен. Граница болсо, могул жактан, могу дарактан граница ушундай болуп тосулган. Так, огород дальше нар жакта жана картошка, сабыз, пияз, помидор, огурцы эге турган нар жакта огороду. Так, жүрүңүздөр, үйдүн ичин бир сыра кирип көргөзөлү, анан чыгып сыртын, огородун көргөзүп чыгалы. Бул жакта сарай. Кана, жүрүңүздөрчү. Бисмилля деп киргенде туугандар ушундай болгон, как обычно, тепкич, тепкичтен көтөрүлгөндө бул жак холл, коридор деп коебузбу. Так, бул жактан үйдүн ичинен сарайга чыгып кетсе болот. Көрүп атасыздар. Бул жак сарайы. Жана темир тезек бүт бардыгы ушунун ичинде экен. Так, бул жакта болсо туалет, уборный. А бул жакта жана жата турган бөлмөлөргө кирип кетет экенбиз. Кана, бисмилля деп киреличи. Кана, киргенде ушундай болгон биринчи бөлмөсү туугандар. Эми аябай бардак. Себеби бул жакта жана бабушка айтып атпаймынбы, кече эле көчүп кеткен. Жанагы вещилерин алып кеткенин алып кетти. Мен айттым эле калганын керек эмесин таштап кой деп. Үйдү алып калган адам, үйдү алган адам керек болсо алат, керек эмес болсо таштап салат деп. Ушундай болгон бөлмөсү туугандар. Дальше көрөбүз. Бул жакта основной жанагы жата турган бөлмөсү экен, спальный бөлмөсү. Кана, бисмилля деп киреличи. Киргенде бул жакта бир кроваткасы, көрүп атасыздар. Бул жакта экинчи кроваткасы экен. Ушундай болгон бул спальный бөлмөсү экен. Көрүп атасыздар. Бул жакта жанагы кухнясы экен. Кухнясын көргөзүп өтөлү. Ушундай болгон кухня. Бул жакта печка, газовый плитасы экен. Бул деле иштейт. Отопление болсо, мына печной отопление. Ушу печкени жакканда үй бүт жылыйт экен туугандар. Көрдүңүздөр. Демек, бир бөлмөсү, нар жакта спальный бөлмөсү, жана киребериштеги бөлмөсү, бул кухнясы болуп калды. Ошондо 3 бөлмөлүү үй экен ушундай болгон. Жүрүңүздөр, үйдүн сыртын деле көргөзүп өтөлү. Анан сарайын көргөзөлү, огородун көргөзүп өтөлү, Мына туугандар, көрүп чыктыңыздар үйдүн ичин. Эми сарайын көргөзөлү. Жүрүңүздөр, могул жакта болсо сарай экен. Ушундай болгон. Бул жакта эми темир тезекте караңыздар. Бүт бардыгын таштап кетти. Мына инструменттер, лопатка, турмович, жанагы бешлик бүт бардыгын таштап кетти да кыскасы. Эми бул жакты жана керектүүнү алып калып, керексизин ташташ керек экен. Бир сарай, могул жакта экинчи сарай. Бул жакта үчүнчү сарай. Могул жак көрүнөт экен. Бул жакты деле көргөзүп өтүңүз. Ушулардын бүт бардыгы калды туугандар. Эми темир тезек бүт бардыгы бар экен да туугандар. Мондай мыктан баштап балта бүт бардыгы калды. Так, жүрүңүздөр, огородду көргөзөлү. Огородун көргөзүп өтөлү эми. Огороду болсо, ары көздөй көрдүңүздөр. Могул жакта огороду. Мына алмас экен. Аябай ширин алма деди бабушка. Азыркы кирип чыккан сарайыбыз могул жакта. Эми мына такталарды бир сыра таштап порядок кылыш керек туугандар. Порядок кылып койсо сонун болуп калат. Мына грядкаларды көргөзүп коюңуз. Грядкалар жана помидор, огурцу, чеснок эккен экен бабушка. Көрүп атасыздар. Так, жери официально туугандар. Жанагы 17 соток жери болсо, тетиги дарактарды көрдүңүзбү? Ошо дарактарга чейин ушунун жери экен. Көрүп атасыздар.
ушундай вариант. Мына туугандар көрүп чыктыңыздар. Ушундай вариант экен. Үйдүн сыртынан дагы бир жолу көргөзүп өтөбүзбү? Ушундай көрүнүш үйдүн сыртынан. Могул жакта кошуналары бүт бардыгы жашашат экен. Так, караштырып көрөсүздөр. Эң негизгиси туугандар, документ маселеси боюнча документ маселеси бүт бардыгын даяр кылып койдук. Келип эле сразу оформление кылсаңыздар болот. Межевание бүт бардыгы даяр. Так, эң негизгиси үйдүн баасы боюнча туугандар. Үйдүн баасы 550 000 рубль, долларга где-то 5500 доллар болуп калабы? Где-то ошондой болуп калат. Караштырып көрөсүздөр. Телефон номерлерди экрандын астыга калтыра кеттик. Чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Россия жергесинде арзан үйлөр биздин каналда. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыз, подписаться баскычын баса кетиңиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.